Достун экзамени. Кыска нуска окуя бар. Досту кандай экзамен кылыш керек, не кылыш керек. Ошол тууралуу бир окуя бар. Bir жаш жигит үйлөнөмүн деп, тойдун даяркерчиликтери алаксытып, атаке сураныч досторум чакырып бериңиз деп списокту берет экен. Мага ишеничтүү досторум деп берет экен. Анан атасы чалып ар бир досуга досуңар ушундай проблемага жолукту, келгиле, чечип бергиле деп ушундай айтып чыгат экен да. Ишеничтүү достор деп айтты. Атасы туура кылды. Тойго билесиз канча адам келди? Эки эле дос келди. Айтайын деген маселени дос сандашта адашпа, эркек киши, мусулман киши достун дининде болот дейт. Ошондуктан тамак берген учуруңда дагы Кудайдан корккон, туура жүргөн ууру эмес адамга рызкы бергин дейт. Сен берген рызкынын күчү менен, же болгон тамактын күчү менен уурулук, зулумдук дагы зынабына дагы бирдекелер кылып жүрбөсүн дейт да. Сен себепчи болуп калдың деген да. Азыкты сенин күчтүү азыкты сенин үйүңдөн алып чыгып кетти ал.